YouTube каналына жакында эле Такебай аттуу кино чыкты. Такебайдын режиссеру Бакыт Осмонканов. Бакыт Осмонкановду тааныбаган кишилер аз эле болуш керек. Эми импровизация өтөлү. Обзор баштала электен мурун менин каналыма жазыла электер. Мояктагы подписаться деген кнопканы басып туруп, жанындагы коңгурону басып койгула. Ошондо силер эмки видеолорду биринчилерден болуп көрөсүңөр. Анда эмесе обзорду баштадык. Скидиш. Такебай аттуу кино эки үй бүлө жөнүндө. Биринчи үй бүлө бай деле эмес, бирок акча таап күнүмдүк жашоосуна жеткизип келаткан үй бүлө жөнүндө. Бул үй бүлөнү биз кедей үй бүлө деп кое берели. Бул үй бүлө кедей болсо дагы адамгерчиликтүү, пейили, кенен кишилер. Экинчи үй бүлө болсо чириген бай үй бүлө. Колунда жок кишилерди адам катары көрбөгөн, байлыкка көпкөн үй бүлө. К няне, затем в магазин. Вечером увидимся. Я тоже выхожу. Эки үй бүлөнүн кожоюну биринчи жолу пешеходный переходдон жолугат. Албетте, кедей үй бүлөнүн кожоюну жөө келатканда, бай үй бүлөнүн кожоюну аны машина менен сүзүп кете жаздайт. Карабайсың, көзүң көрөсүң. Послушай, Мамбет, когда ходишь по переходу, нужно оглядываться. Ошол жерде экөөнүн ызы чолуп атканын аркы жактан Шамаль көрүп калат. Шамаль, түшүндүңөр да? Шамаль бул кинодо периштенин ролун аткарат. Кинонун сюжети боюнча периштенин ролун аткарган Шамаль жанакы эки үй бүлөнү орундары менен алмаштырып салат. Кыскача айтканда, кедей үй бүлө бай үй бүлөнүн үйүндө жашап калат, бай үй бүлө кедей үй бүлөнүн үйүндө жашап калат. Мен бир жерден уккам. Өкөөсү лунатик окшойсуң. Бир күндө эле кедейге айланып калган үй бүлө айла жок жан багыш үчүн ар кандай жумуштарда иштей баштайт. Күйөөсү биржада иштеп акча тапканга аракет кыла баштаса, аялы макияж жасап акча таба баштайт. Убакыт өткөн сайын кыйынчылыктарды көрүп, ар кандай адамдарга жолугуп, жанакы акчага көпкөн кишилер акырындан жакшы кишиге айлана баштайт. Бай болуп ойгонуп калган аялы күйөөсү болсо, байларга окшоп культурный болуп тамакты бычак, вилка менен жегенге аракет кыла башташат. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Кыскасы кинонун сюжетин түшүндүңөр болуш керек. Бул кино буга чейин мен обзор кылган кинолордогудай кино эмес. Аларга караганда бир топ эсел өйдө турат, талкалачуу деле аябай сахналары көп эмес. Болгону мен бул кинонун анча-мынча эле минустарын айткым келет. Бул кино менен Бакыт Осмонканов эмнени айткысы келген? Биринчиден, байлык адамды бузат. Экинчиден, байлыкка көпкөн адам кедейдин жашоосун жашап, кедейди түшүнсө, мамилеси кедей адамдарга өзгөрөт деген сөздү айткысы келген. Бирок чынын айтканда бай адамдардын деле кедей адамдардын жашоосун көрүп атат, бирок мамилеси такыр өзгөрбөй койду. Ну да. Ошол себептен мага биринчи эле жакпай калган жери бай адамдын ролун аткарган персонаждарды раскрывать эткенин жаккан жок. Кичине кечигип калган үчүн кечирим сурайбыз. Кечирбейбиз. Биздин повар заказдар көп болуп жетишпей калды. Түшүнүп коюңуздар. И что? Мы виноваты, что ли? Стерва и не будь. Послушайте, вы и счет так долго несли. Потому что повар опять не успевает. Байке, клиент счет сурап атат, бышыра калыңызчы бат-баттан. Хап. Я все заработал своим трудом. Трудом. Знакомо такое слово? Даже если у меня завтра вдруг не будет средств, я через месяц уже разбогатею, потому что я не бездельник. Байке, мен түшүнгөн жокмун. Бул сөздөрдү эмнеге айтып атасыз? Мен кинонун сюжети боюнча кедей болгондо байый албай кыйналам, ар кандай жумуштарда иштеп. Ошон үчүн ушул сөздү азыр айтканга туура келди. Түшүндүңбү? Мамбет. Түшүнбөй аткандар болсо, Рождественская история деген мультфильм бар. Ал мультфильмде Скрудж деген аябай ичи тар абышка болот. Ошол абышканы 3 периште келип, келечек жашоосун көрсөтүп, абышканы мультфильмдин аягына чейин аябай жакшы тарапка өзгөртөт. Друг вы мой, знаете, я решил измениться. Стану больше платить и оказывать всяческую помощь вашей семье. Бирок ошол абышка өзгөргөнгө чейин кандай ичи тар, кандай таш боор адам экенин аябай мыкты деңгээлде көрсөтүшкөн. А бул кинодо болсо менде кандай ой калды? Эң башкысы эки каармандын кандай жаман киши экенин эле көрсөтөлү. Башкы каарман болсо кедей болгонго даярдаш үчүн ар кандай сөздөрдү сүйлөтө берели. Мейли, кечиккен счет болобу, кечиккен тамак болобу, эң башкысы экөөнү кедей боло турчу жашоого даярдап, экөөнү кандай ичи тар, кандай көпкөн ишкенин көрсөтүшүбүз керек деген ой пикир калды. Силер айтышыңар мүмкүн, чыныгы жашоодо ушундай болот деп. Кафеге же ресторанга келген бай кишилер ар кандай кичинекей нерселерге эле тийише берет деп. Ал деле туура, андай нерселер болот. Бирок бул деген чыныгы жашоо эмес, бул деген кино. Ошон үчүн ушул жерден кичине банальныйраак кылбай, кичине масштабныйраак ушу эки каарманды раскрывать этсе болмок деген бул менин жеке оюм. Юмор жагын айта турган болсок, кинодо юмор жаман эмес. Кээ бир жерде менин бетимде күлкү пайда кылып атты. 2-3 жеринен болсо таза эле каткырдым. Бакыт Осмонканов адамды кантип күлдүрүш керек экенин билет.
Күлкүлүү эмес сөздөрдү, күлкүлүү эмес сахналарды актерлордун ойногону менен адамды күлдүрүп коет. Ошол үчүн бул кинодо юмор жагын актерлор көтөрүп кетти десем жаңылышпайм. Мисал катары Инстаграмга хит болуп чыккан кинодогу сахнаны сүйлөшсөк болот. Мен айткан жоктум да туурабы? Бүт түштүк биригип жалалап атыңар, ошко киресиңер деп. Жалалабад деген ош эмес. Ош эмес, ал деген таптакыр башка. Ар бир адамдын чувство, юморасы ар кандай болот. Ошол себептен мен бул сахнаны көргөндө эч кандай бир күлгөн жокмун. Бул сахна мага кандай көрүндү? Ай, бул деген алма. Сен качан кимден уктуң эле тиги адамдар деген тиги алманы өрүктөгенин? А? Слышь? Ты что, дурак, что ли? А? Мындай спорлор жашоодо деле көп эле болот. Бирок ошолорго силер күлбөйсүңөр да, туурабы? А бул жерде болсо актёрдун кыйындыгы үчүн ушул сахна аябай күлкүлүү болуп көрүнгөн. Бирок мени чын жүрөктөн күлдүргөн сахна могул сахна болду. Почему именно мы? В мире есть куча, просто дофигища людей, которым действительно надо поменять жизнь. Не знаю, там, убийцы, маньяки, дегенераты, коммунисты, Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. контрабандисты. Чапалак Батыр, в конце концов. Бул кино болсо дагы, юмор болсо дагы өз ишин билип кылып аткан, эч кимге тийишпей эле жүргөн адамды мындай деңгээлде шылдыңдаган туура эмес деп ойлойм. Бирок силер бул жерден Зарылбек байкебизге зыян эле эмес, пайдасын эле келтирдиңер деп ойлойм. Анткени силер аны пиар эле кылып кеттиңер. Черный пиар тоже пиар деп коет эмеспи? Кинонун дагы бир минусун айта кетсек, кедей болуп койгонгон бай кишилер Шамаль аттуу периштеге жолугат. Шамаль болгон ишти болгондой айтып берген жери мага эч жаккан жок. Сиз өзүңүз айткансыз. Эгер мен кедей болсом, бир заматта байып кетем деп. Айтылган сөз, атылган ок дейт. Мынакей, сону мүмкүнчүлүк. Так, понятно. Так, выходим. Кыскасы Шамаль айтат, сен деген кедей болсом, бир айдын ичинде байып кетем деп айтпадың беле, ошон үчүн мен сени кедей кылып койдум. Мына эми сага сону мүмкүнчүлүк деп айтканда мен экөөнүн кандай реакция күткөм? Я Бог. Бинго! Ну, рад познакомиться, Бог. Спасибо за Гранд Каньон и удачи с апокалипсисом. Кстати говоря, ты гусь! Ал эми экөөнүн реакциясы болсо кандай болду? Экөө Шамальдан сен кимсиң деп сураган да жок, экөө таң калган да жок, Шамаль ким экенин айткан да жок. Экөө болгону, все, түшүндүк, машинадан түшөлү, жаным, жүрүп түштүк, экөөбүздөн оңолушубуз керек экен, шеф айтууда деп эле экөө машинадан түшүп кетип калды. Ай, Дагы бир минутун айтсам, Аскат Сулайманов аткарган каармандын жумушундагы кыз жөнүндө айтмакчымын. Аскат Сулайманов ал кызга көз артып атканын бизге көрсөтөт. Here she comes like a rays of the sun, she shines. Да чувство. 10 out of 10, Lord, she's no less than a dime. She's no less than a dime. Sets my soul. Мен ойлогом, мындан кийин аягында мисалы ошол кыз менен Аскат Сулайманов жүргөнүн аялы көрүп калып, анан конфликт чыгат болуш керек деп. Бирок ал кызды ушул жерден эле көрсөттү, анан болду. Андан ары ал кыз эч кандай киного катышкан жок. Ушул жерден мага эмне ой келди? Бул жерден Бакыт Осмонканов мага ар бир бай кишинин жумушунда сөзсүз бир ойношу болот деген эле сөздү айткысы келгендей сезилип калды. Аскат Сулаймановдун каарманы жөнүндө айта кетсек дагы, Аскат Сулаймановду байлык бузуп аткан процессти Бакыт Осмонканов кишине орусча айтканда слабо көрсөтүп койгон. Туура, акча кээ бир адамды чынында эле бузат. Бирок Бакыт Осмонканов бизге эң башкысы Аскат Сулайманов кедей болчу, бай болду, анан бай киши деген жумушуна уралып подчиненныйларына кыйын болуп орой мамиле жасаш керек. Үйүндөгү бир туугандары келсе деген оокаттарын аяп, колунда жогураак туугандарын адам катары көрбөш керек. Кыскасы деген бул деген Марат Амираевдин ордуна келип калыш керек да деген эле ой менен тартып койгондой сезилген. Мо, чокой бигим чечти бияка. Мен чечтим го. Зачем, бабушка, зачем? Я так любил тебя, так любил! Мен муну менен эмнени айткым келип атат? Аскат Сулаймановдун каарманын байлык бузуп аткан процессти кичине кызыктуураак сахналар менен бизге көрсөтүп берсе болмок. Орусста кино тармагында жүргөн адамдар түшүнөт, бир сөз бар. Необоснованная резкая смена характера персонажа деген. Тилекке каршы ошол сөз Аскат Сулаймановдун каарманына тиешелүү болуп калды. Эй!
Мынча эмне караңгысыңар, я? Я ясама ночь. Марат Амираевдин каарманы болсо жумуш таппай кыйналып атат, биржада иштеп атат. Колунда акчасы жок, бирок күнүмдүк жашоосуна жеткилей акча таап, иштеп жүргөн адамдар менен сүйлөшкөнгө убакыт көбүрөөк болгондуктан алар менен сүйлөшүп, алардын ички дүйнөсүн түшүнүп, алардын сөзүн угуп, алар менен чогуу иштерди алып барып, ошону менен убактысы менен өзү дагы акырындан өзгөрүп атат. Ошон үчүн Марат Амираевдин каарманына көп деле сөз жок. Бул жерде суроо бир аз эле Асемдин каарманына. Анын каарманынын өзгөрүп процессин дагы кичине начарыраак көрсөтүп койгон. Эмне болду? Атаңдын как чокусу болду. Мен башында айткандай эле Бакыт Осмонканов бул кино менен эмнени айткысы келди? Эң башкы кинонун пасылы байлык адамды бузат. Бирок бул кинодон мен дагы бир туура эмес башка пасыл көрдүм. Бай адам кедей болуп калса, бат эле кедейдин жашоосуна көнүп, бат эле байып бутунан туруп кетет. А кедей адамың байыса дагы мамбет бойдон кала берет. Байпактарыңды аргаччыңга ыргытпай жүр. Вечно аркаңды тазалап жүрөм. Маданияттуу болуп сүйлөшпөдүк беле? Сага бай болгон жарашпайт. Сен бай болсоң дагы байларга окшоп жашай албайсың. Ошон үчүн кедейсиңби, кедей бойдон жашап, алыңа жараша иш кылып жүрө бер деген пасылды көрдүм мен. Бирок бай болгон жакшы экен. Айтпа. Мощный экен. Бирок силер кинонун режиссеру Бакыт Осмонкановго жиниңерди келтирип жаман көргөнгө шашылбай тургула. Анткени Бакыт Осмонканов бул кинодо бул нерсени айтып алганын өзү дагы байкабай калгандыр. Өзү ушул нерсени айтайын деп деле ойлогон эместир. Бирок мага байлык адамды бузат деп биздин бетибизге айтып атып, а бул нерсени болсо жашыруу иретинде айтып кеткендей сезилип калды. Актерлордун аткаргандарына болсо сөз жок. Кинолорду көрүп эле жүргөн, мыкты эле деңгээлде аткарып жүргөн актерлор Марат Амираев, Аскат Сулайманов, Асам Токтобекова, Токтобаева эле кыскасы Бос салкынга катышкан. Сюжетти астыга жылдырып аткан Шамаль периштенин ролун аткарган. Бул настоящий го? Албетте настоящий. Жазалманын эмне кереги бар? Настоящий болгон жакшы. Туурабы? Ооба, эч качан жасалма болбош керек. Кыскасы айтканда кино прям бомба дагы эмес, бирок жаман дагы эмес. Кино чынын айтсам мага жакты десек дагы болот. Башка кинолорго караганда бул кино менден деген чувстволорду чакырган жок. Бирок кинонун идеясы оригиналдуу болбосо дагы мага кинону көргөн кызыктуураак болду. Марат Амираевдин каарманына башында жек көрүү сезимдер болуп, андан кийин кинонун сюжети астыга жылган сайын мен ага боорморой баштады, сарсана боло баштадым. Бул аябай жакшы нерсенин белгиси. Негизи бул кинодо косяктар, минустар жакшы эле бар экен, бирок мен оюмча бул кино кыргыз киносуна бир аз болсо да салым кошту деп ойлойм. Ошон үчүн бул киного аябай эле терең чукулап эле минустарын карап тийише бергим келген жок. Болгону көзгө көрүнүп калган эле минустарын айта кеттим. Анан бир видеомо бирөө өзүң ушундай кино тартып кыйын болчу деп жазып кетиптир. Ошон үчүн Бакыт Осмонкановго мен сабак үйрөтпөй эле коеюн. Болгону ушул минустарын карап, анан эмки кинолору бул кинодон дагы мыкты деңгээлде тартыла баштайт деп чын жүрөктөн ишенебиз. Акырында айта кетчү сөзүм дагы бир жолу моякта кызыл кнопкада подписаться деген жазып турат. Ошону басып туруп жанда коңгуроону басып койгула. Негизи аябай жеңил эле болуш керек. Ошондо биринчилерден болуп менин видеолорумду көрөсүңөр, кой бербейсиңер, көрбөй калбайсыңар. Буюрса жакында YouTube каналга дагы жаңы кинолор чыгып келатат. Аларды дагы мен менен бирге күткүлө. Алар чыкты дагы бизди алдыда күтүп аткан Кайып булакка обзор чыгат, Коркунучтуу Капчыгайга, Айыл Кемпке, ошондой эле Ата деген кинолорго обзорлор чыгат. Алдыда жакшы күлкүлөр күтүп атат. Ошондой эле менин каналыма башка дагы туугандарыңарды, байкелериңерди, эжеңерди, классташтарыңарды, кошуналарыңарды чакыргыла. Менин каналымда место аябай көп, баарыңарга жетет. Эт тартам буюрса жакында. Да ладно. Алдыда дагы кызыктуу нерселер күтүп атат. Анда эмесе силер менен коштошом. Көрүшкөнчө.